домашний эч неме арыз түшкөн жок. Неден деле келип азыр талап атышат. Акыркы мезгилде Кыргызстанда негизги 9 азык продукцияларынын бири болгон жумуртка азыгын өндүрүү жакшы жолго коюлуп келүүдө. Ири фермадан сырткары үй шартында тоок чарбасын түптөгөндөр көбөйүүдө. Катарында Ширин Хатановалардын үй бүлөсү дагы бар. Алар жөлөк пулун чогултуп, мына ушул тоок фермасын түптөп кирешесин көбөйтүүдө. 1 жыл мурун 20 тоок менен баштаса, бүгүнкү күндө алардын саны 500гө жеткен. Жем берем саат 7-де. Андан кийин суусун коям. Анан ушусун карайм. Анан саат 1-де кайра жем берем. Ушусун карайм кечке, караң киргиче. Шамдан кийин анан ысыбай калат, анга чейин ысыйт да. Анан 9-да светін өчүрөбүз, болду ушул эле, жеңил иш. Жеңил эле. Сиз менен башка көмөктөшкөндөр барбы, үй бүлөлүк? Кичинекей балам бар, 5 жашар. Эжанын айтсаңыз, могул жактарда атайын ушул женелери дагы албай койдум дедиңиз да, бул алып койгондон кийин жумуртка туубай калабы экен, ошону айтсаңыз да. Жумуртка туубай калат экен муну алсаң, бул тоокту чыгаргандан кийин алат экенсиң. Болсо алам десең, светти өчүрүп алыш керек экен. Биз антип албадык. Чочуп калса эле туубай калат экен да бул. Негизи тооктор чочутуп албаш керек э? Тооктор чочутпаш керек. Анан ар ким адам кире бербеш керек. Ар ким адам кирсе да өлүп калат. Бир адам кириш керек, ошо бир адам караш керек да. Ишкер айым биринчи кезекте тоок кармаган бөлмөдөгү температурага көңүл бурууга чакырды. Эгер норма сакталбаса, канаттуулар өлүп калышы мүмкүн. Тооктор чочуп калса дагы жумуртка бербей коет. Ошондуктан бир адам караган дурус дейт. Кандай эрежелерге көңүл буруш керек эми? Жаңы баштап аткан ишкерлер болушу мүмкүн. Аларга муналарга көңүл буруш керек. Градусуна. Градусуна канча болуш керек? 30дан ашып кетсе, бул рысөл неме болот. Жерге жеткен болсо өлөт. 30да калганда түшкөнгө аракет кылыш керек. 30дан чыгарбаш керек да. Эң жакшысы өзү булардын немеси. Муну 25. Соңку 2 жылда республикабызда канаттуулар чарбачылыгы кеңейип, жергиликтүү өндүрүш болжол менен 2 эсеге өскөн. Буга чейин ишкерлер ички рынокту жумуртканы менен толугу менен камсыздай ала тургандыгы боюнча кайрылуу жасашканы маалым. Мындан улам жумуртканы сырттан ташууга убактылуу чектөө киргизилди. Максаты жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо болуп саналат. Бул чарба биринчи топтогу майыптуулугу бар Жеңишбек Хатановго тийишелүү. Ал биз ишкерлер ички рынокту эле камсыздабастан сыртка экспорттогонго жетишибиз керек дейт. Ал үчүн контрабанда менен ташылган жумурткалар чектелиши керектигин кошумчалады. Буну өнүктүрсөк болот. Ошол жанагы контрабанда менен импортту токтотушубуз керек да. Наоборот, өзүбүз аракет кылып, мындан дагы көбөйтүп, экспортко дагы чыгарсак болот. Жетишсек деле болот ошогочу. Сатуу жагындагы кичине жөнгө салып, бизге кичине жардам болсо, же бир айылдан сыртыракта, бул эми көп чоң меме кылганга жараша, баягындай птица фабрика ачабыз десек, сәл четиракта болгон жакшы да. Анан ошондойго бир жер караштырылса, аны эле колдон келет. Чоңойтуп, меме кылыш, көбөйтүшкө. Жалал-Абад облусунда үй канаттуулар 1 миллион 200 миңден ашуун. Анын ичинен жумуртка багытындагы канаттуулар 900 миңди түзөт. Облуста миңден ашык баш тоок кармаган жалпы 17 ири ферма бар. Алдыда дагы жумуртка жана эт багытындагы ондогон тоок чарбалары ачылуусу күтүлүүдө. Токтогулда 2 эт багытында, Тогуз-Тородо 2 дана жумуртка багытында, Чаткалда 1 дана жумуртка багытында. Булар дагы 1000 баштан 5000 баштан жогору комплекс катарында куруу пландалат. Бүгүнкү күндө бардык эле райондордо тоок фермаларга пландалган жерлер трансформациядан чыгып, ижара келишимдери түзүлүп, көп жылдык мөөнөткө пайдаланууга берилип, куруу иштери жүрүп жатат. Ишкерлер Кыргызстандын ички рыногун жумуртка менен жай мезгилинде ашыгы менен камсыздай алат. Бирок жылына эсептегенде камсыздоо пайызы түшүп кетет. Күтүлүп жаткан тоок фермалар ачылса, сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк жаралат. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.